Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрүк каналы. Бул чыгарылышта комбат аргымагын Рустам Тыналиевке ким сатып берди? Ынтымак кайсы аргымакты сатып алды? Кубантай баштаган Сарыөзөндүн жигиттери Казакстанда ийгилик жаратыштыбы? Намыстын машыгуусу кандай өттү? Жана башка суроолорго жооп беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Ынтымак командасынын көрөрмандары үчүн жакшы жаңылык. Ынтымак 5 кашка аттуу аргымакты сатып алды. Эми жогорку лигада 15 ат болот деген жаңылыктан кийин Ынтымак курамында аттарды күчтөп жатат. Коргонууда ойной турган бул тулпарды ким минет деп ойлойсуз? Комментарий жазыңыз. Кече жакында Казакстандын Алмата шаарында өткөн көкбар боюнча мелдеште Сарыөзөндүн оюнчулары ойногон команда баш байгени утуп алды. Казакстандык командага кыргыздардан төмөнкү оюнчулар ойношту. Кубаныч Султан уулу, Нурдин Болотбеков, Алын Назаров жана Сыймык Насырынбеков кыргыз жигиттерин жеңиши менен куттуктайбыз. 4 камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Жогорку лигадагы ийгилик командасынын курамында өзгөрүү болду. Талас облусундагы Акжар айылында өткөн улакта жаракат алгандыгында байланыштуу Данияр Искендеровдун ордуна Орозбек Эркинбеков келди. Данияр агага ден соолук каалап, эртерээк сакайып кетишин тилейбиз. Белгилей кетсек, Орозбек Эркинбеков убагында Талас жана Кара Бурак командаларында ойногон. Убагында Рустам Тыналиев минген легендарлуу комбат аргымагы сатылат деген жаңылык жакында эле интернетке чыккан. Мына ошол жаңылык чыгар замат Рустамдын достору бул атты сатып алып, Тыналиевке береке беришти. Кыргызстанда канча жолу аты чыккан, Кыргызстандан эмес, Орто Азияга чейин аты чыккан аттардын бири. Кыргызстан намысын жалгыз ат колдоп келгендер болгон да. Казакстанга жалгыз бак нерсе экспорт. Ушул атты тарбиялап баккан сам өзү. Ва кел. Ушул аттын эми үйдө болору, бир колдо алары келгенде өзүнө эле болсун деп тура көрдүк. Ошон үчүн биздин атыбыздан жолдоштордон подарок Кыргызстанга минус болуп атабыз. Канча Кыргызстанда деле чүйдө чаап жүрдүм. Рахмат, кол чабып алам. Ат кут болсун, Рустам. Болсун. Бир кучактап коем. Текир. Çok rahmat Ferdi. Sen de işine ilgilik. Herkesten beri taksimamle dost oturuyoruz. Dost kartı versin. Allah razı olsun. Ardayım yolun açık. İşin yüklü olsun. Çok rahmat. Намыс командасы жогорку лигага даярдыгын баштап, алгачкы машыгуусун өткөрдү. Ал жакта аттар тандалды. Ошондой эле Кахармандын тукумунан болгон Кахарман деген ат команданын курамына кошулду. Намыстын лидери Дастан Русланов буларга токтолду. Жогорку лиганы эңседиң эле жогорку лигага бартасың. Кандай болуп атат настроең, даярдыгың өзүңдүн жеке? Даярдык жакшы эми буюрса жогорку лигага. Даярдык баштадык, бир жума болду. Сезимдериң кандай болот? Башкача. Аябай эле. Бараң азыр аша жакшы оюн көрсөтүш керек. Фаворит деле эмнесиң? Буюрса фаворитим. Бүгүнкү көптөгөн аргымактар келиптир да, канчасы сенин көңүлүңө чыкты? 3-4 ат жакшы окшойт. Элер менен сүйлөшүп көрөбүз. Берсе чабабыз. 3 ат. Өзүңдүн атаң абдан колдоп, ар бир оюнда сени колдоп турчу эле. Финалда оюндарга келип атты, көргөн жокпуз биз. Ооба, атам менен апам келди, финалда ойнап көрдүк. Ошо ишеничтерин актап аябай сүйүнүп кетишти.